72 жаштагы Жумакадыр Садыбакасов жаш кезинде мотоциклды көп айдагандыктан муундарына суук тийип артрит оорусуна чалдыккан. 3 жылдан бери баса албай жаткан жаран учурда Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги берген жолдомонун негизинде Воронцовкадагы Кыргыз курортология жана калыбына келтирүү илим изилдөө институтунда бекер дарыланууда. 26 февралда келгем ушуга. Бутман базалыгын 3 жылдан бeri ооруп атат. Ушу тиземден келгенде, ошол күндөн бери мына бүгүн 5 күн 6 күн болуп калды, жакшы жылыш бар. Азыр мурун таяк менен басканда 10 толоп бутума тура алчу эмесмин да. Чындыгында сөзүн ачык керек. Азыр кичине жакшы басып калдым да. 2019-жылдын эсебинен 6400 мүмкүнчүлүгү чектелген жаранга дарылануу үчүн жолдомо берилген. Алардын 1200-ü ушул жайда жыл аягына чейин ден соолугун чыңдайт. Буга чейин 200 бейтап дарыланып чыкты. Ал эми учурда 46 киши медициналык кызматтардан пайдаланышууда. Басымдуу бөлүгү булар 1-2 группадагы инвалидтер. Негизинен эле инсульттан кийин, инфаркттан кийин, операциядан кийин, оорудан кийин ушул инвалид алып калган оорулар. Экинчиден ушул биздин Эмгек жана социалдык министрлиги берген путевканы биз абдан катуу кармайбыз. Алар ушу путевка менен эле сөзсүз түрдө салыштырып, паспорт менен тактап, ошол берилген жаран гана жатат. Мында бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ар биринин диагнозуна жараша процедуралар жүргүзүлүп, алардын ден соолуктарын калыбына келтирүү үчүн ак халатчандар колдон келген аракеттерин жумшашат. Дарттын ооругуна жараша бейтаптар 7, 10 же 20 күнгө чейин дарыланышат. Анын ичинде дары-дармектерди алышат. Дары-дармектен тышкары физиотерапиядан алышат. 4-5 процедура лечебный гимнастикадан алышат. Массаж, иглотерапия, трудотерапия, бассейн керек болсо бассейн процедураларын алышат. 3 маал ысык тамак жешет, бүт шарттары толук каралган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин берген маалыматына караганда, бул жолдомолордун негизинде 1-чи топтогу майыптыгы бар жарандар бекер, 2-чи топтогулар 50%, ал эми 3-чү топтогулар 30% арзандатуу менен дарылана алышат. Мен ошол учурдан пайдаланып айтып койгум келет эле, ушул путевканы майыптарга берердин алдында ошолор милдеттүү түрдө текшерилип, анан бизге жиберсе, себеп дегенде бизде комплексный реабилитационный лечение деген бул 300дөн ашык ыкмалар бар. Ал ыкмалар ушул майыптарга кээде туура келбей, бизге жатып жөн эле эс алып эле кетип калып атат да. Кошумчаласак, өлкө аймагында 180 000 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жашайт. Ал эми мындай жеңилдетилген шартта дарыланууга жолдомолор бир кишиге 5 жылда бир жолу гана берилет. Мунара Кадырдин кызы, Асылбек Курманалиев, СТВ.